Ассаламу алейкум, ардактуу көрүүчүлөр, агалар, эжелер, карындаштар, инилер. Саат 9-дан 5 өттү. Линияга чыкканыма 1 саат ровно болду. 1 сааттан заказ алдым, 457 сомго азыр келдим. Баланста акча түгөнгөн, балансқа акча салып коюш керек. Ошого бүгүнкү линияны баштадык. Так, бүгүн, чё там? Бүгүн 28 декабрь, күнгө воскресенье. Бүгүнкү план бензага акча толтуруш керек. То есть бензага акча чечиш керек. Заправка толук кылып туруп, акырын домой кылып кетиш керек. Канча убакытта толтурат экенбиз көрөбүз, чогуу. А так бүгүн жумуш кандай болот экен, тоже интересно болот. Аламединский рынокко келдим. 236 сомго 15 мүнөттө. Аз кийинки заказ чыкты. Алар көзүнчө буруп кетсең, Так, остановкадан на месте басабыз, плюс 90 менен берген. Көрөбүз. Каяка барат экенбиз? Так, Бишкек 5-чи микрорайон дейт. Оплата наличными. Жокко, какта кетем. Пассажир. Мектепке келип калдым. 3-чү мектеп, орто мектебине 285 сомго келдим. 13 мүнөттө. 13 мүнөттө 285 сомго келдим. Маңарга 210 дейт го. Нифига себе. Кеттик. Карабайсың, азыр калган заказ. Нужен прикуритель дейт. Ё-моё. Жок да менде. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сизде барбы? Чөшө, аккумулятор өчүп калды. Жок, аны болбойт. Жок бизде. Өчүрүп коюмун сен. Ат менен алып коюңуз. Хорошо. Так. Эхе. Сүйүн алыптым ғой. Вай деп. Дәң десе. Дәріске. Блин, жаман шикарный заказ болды эле бирок, Ну ладно, чё. Берет туш керек азыр деле. Вроде нормально кайфын жатып турат мен турган жерде. Ладно, күтөбүз. Без кайфсен заказ түшүп жара. Кайфсен жанып турган жерде, кайфсен өчүп калды, заказ түшүп без кайф алдым. Алып туруп, келип туруп. На месте бассам рынок дордой дейт го. Йокаранын бабай кайра элечи. 40 мүнөттө келдик, 342 сомго. Бияктан заказ кармайынбы, кармабайынбы? Чыкпайт дагы бияк заказ, Эме кылайынбы? Экспресс андырып көрөйүнбү? Возможно, повезет. Жок жакта гаилерден турат да, билен күтүп турайлычы, мели эмне болот экен көрөбүз. Сеул Плазага келип калдым. Дордойдон 314 сомго. Так, саат 11:12 болуп туруп, почти все. Акырын неме двораж керек уже домойго. Домойго койдум. Эми кеттик домой. 1 саат көрсөтүп атат үйгө дагы. Пробка бул жак. Жандар болуп турбу. 12:30. Завершаем. Комфорт плюс менен заказ түшкөн 293 сом. Так. Кеттик, 90 мен берди заказды. Айда. Азыр мой Азияны алдына алып келип таштадым 264 сомго. Таласка кетет экен бала. Багаж жапты. Дальше кеттик буюрса. Эме студенттер полный кетип атат дейт го. Чында эле карасам бардык чемодан. Көрсө, короче, бүт региондар кетип турбай уже.
студенттер. Бишкек акырын пустой болот экен да, мен 12-сине чейин, по ходу говоря. Ну, ладно. Что ж теперь? Ладно так, ладно. Айтып кетчү нерсени унутуп калыптырмын го. Бүгүнкү видеонун спонсору Эксперт Парк. Кимде ким ушул паркка кошулуп иштейм деген болсо, сиздерди жакшы условия күтүп турат. Ал условиялардын бири, ар бир заказдан 2%, ар бир заказдан 4 сом, же болбосо күнүнө 50 сом салып туруп, ар бир биринчи кылган заказдан 50 сом алат, ошо менен бүттү. Комиссия албайт. Яндекске кошулуу түрлөрүнүн баардыгы кошулат. Грузовойдон баштап, доставкага чейин, экспресстен баштап, курьерге чейин, экономдон баштап, бизнеске чейин баардык түрлөрүнө кошуп, силерди Яндекстин линиясына чыгарып туруп, жана фотоконтроль өткөндөн кийин силерге балансыңарга еще акча салып берет, чтобы ошол акча менен жумушту баштап кетиш үчүн. Кимде ким кошулам деген болсо, номерди калтырып коем, бул жайга описанияда болот. Кошулуп, иштеп, Эксперт Парк менен эксперт болуңуздар деп айтып коймокмун. Анан Эксперт Паркта еще реферальная ссылкасы деген бар. Ал деген нерсе сиздин атыңыздан келип кошулган водитель, сиз тапкан водитель тапкан комиссиядан сизге доход чыгарып берет. Бул реферальный ссылка Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда, Мароккода жана Кыргызстанда иштеген жолдору бар. Мен болсо потихонечку кетип жатам, бара жатам. А так, в принципе, кечээ мурда күнү бүгүн заказдардын немеси саатына 420, 450, 480 анча мынчада 500 сом болуп калды. Анан комментарий көп жазып атпайбы? Январда, короче, кире турган жаган киресиң, наркы берки болот депчи. Арендадан акча чыгып калат даже. Мен аны билбейм, мен аны көргөн эмесмин. Мен аны пока кышта иштей элекмин да. Ошого информацияны пока чогултуп жүрөм. Эми көрөбүз эми кышта кандай болот экен. Эртең январда, эртең жаңы жылдан кандай болот, эмне болот. А так, жанагы эле таласка кеткен баланы алып келатканда айтып атпайбы? Полный студенттердин баардыгы кетип атат азыр наркы берки депчи. Бирок антайын десең, заказды студенттер бербейт го өзү мындай кыйраттыпчы. Мен эми мисалы үчүн Бишкекте көп студенттер ташыган күнүм болгон эмес да. Анча-мынча даже болбой калат вообще бир күн десемчи. Ошого студенттердин кетиши же студенттердин калышы бул жакта таасир бербейт го дейм. Бул жерде все-таки ошол таксистердин көп болгонуна байланыштуу заказдардын количествосы ар бирине распределение болгондо аз болуп калат деген ой эле. Или спрос көп болгон үчүн заказдар арзаныраак болуп калат деген ойда. Менде пока ошону анализ болуп атат. Эми ошонун анализдин на самом деле ошондойбу же андай эмес экен, эртең эми уже январдан баштап байкашып көрөбүз го. Ага чейин, конечно, пока жакшы эле. В принципе, жумуш Кудайга шүгүр. Ошон үчүн иштегендер иштеп калсын дегендей. Эми жаздан по-любому көбөйөт экен да. Сезон мен мисалы үчүн жайдын немесин иштеп баштадым. Жайды пока билем да, чому кандай түшүнүп калдым кичине болсо дачы. Жазды пока көрө элекмин, кышты көрө элекмин да. Ошол үчүн эртең эми кышты көрүп башлагандан кийин анан кийин анализдер чыгып баштайт. А так, в принципе, таксиде иштесе болот, болбойт эмес, болот. Мисалы үчүн 14 саат, 15 саат эгерде линиядан чыкпай иштеген болсоң, чөнтөгүңө как положено 5-6 миң калат да, чисто расходтун сырткары, аренда, жагандай газ, мас, сигарет, эми чеккен адамдар болсо, суу, буу, ошолор сырткары 5-6 миң конкрет чөнтөгүңө кала турган эле жумуш да, жумуш экен. Эми итоги годаны, конечно, 31 декабрь күнүндө бир отдельный видео чыгарам, буюрса. А так в целом 2 күнүн ичинде, короче, жанагы айтпа мурда эми ким мени көрүп аткан болсо, ошолорго айтып коеюн, жагандай видеодон, кинодон отрывоктарды койбойсуңбу дегенден кийинки мына ушул видеодон кийин, ушул кадрдан кийин, эпизоддон кийин, кийинки эпизод эме болот. Ошо кинодогу кадр болот. Көрүп, күлүп коюңуздар. Кичинекей болсо деле, өтө мындай маанилүү болбосо деле, бир роль аткарып калдым, жетишип калдым. Бирок ал эпизод киного кошулган эмес экен. Билбейм эмнеге. Но жакшы, бияктан TikTok'тон таап алып, кече группаларга келип, наркы берки болуп атат. В принципе, жакшы эле. Өзүмдү көрүп кичине сүйүнүп калдым дегендейчи. Эми кичинекей нерседе, может быть, чоң нерсе башталып кетсе деле жаман эмес да. Так, а так, что там еще?
Лицензия 1 айла калды. Жигиттер, лицензияны кылып баштайлык уже. Мен эртең понедельник күнү правомду алмаштыргам да, правом бар алам дагы, анан кийин лицензияга тапшырып баштайм ужечи. Чо как эмне болуп атат, кандай болуп атат, полностью жүктөп, полностью эме кылам, айтып берем. 1 февралдан баштап уже скорее всего точно эле жабылат го дейм. Ошол үчүн келгиле баарыңыздар эми аракет кылып эме кылгыла. А то 1 февралдан баштап жумуш деле жакшы болуп баштайт го дейм. Оюмчачы, мен оюмча ошондой болуп атат да чото. Ошол. А так баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат көрүп койгон үчүн, колдоп койгон үчүн, лайк басып койгон үчүн, подписка кылып койгон үчүн, комменттерде жазып койгон үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик. Ооба жакшы эле. Кулача кандайсыз? Айыл жагып атабы? Сиз жа интернетте союнчу кызга аябай окшош экенсиз. Куда? Көтүңүзчү. Күлбөй турачы.